Биз ушул Асылбек мырзаны интернеттен көрүп калдык. Эми Аллах Таала кимге жүрөккө салса ошол неме экен да. Бирок интернеттен көп көрүп калабыз. Ошол эле тез кабардын комментарийлеринде жа бизде көп кыйналып атам, мындай болуп атам, жашоодон өлгүм келип атат, анан проблема болуп атат деп. Мындай карасаң колу буту бар, көзү бар эле, мындай здоровый адамдар да. Ошолорго пример катары биз азыр ушул инсанды көрсөткүбүз келди. Мына жашоодо ушунчалык сыноо берген экен, ушу Асылбек мырзага өзүнүн көзү көрбөйт. Аялынан мүмкүнчүлүгү чектелген, билесиз, кызынын да көзү көрбөйт, андан кийинкилердин да көзү көрбөйт да. Бирок ошондой болсо дагы тагдырдын немесине сынбай ушу жашоо жүргүзүп келет да. Мынакей кээ бирлер бар ушундай. Балким бул жалганды көзү көрбөшү мүмкүн, бирок иншалла ойлойбуз Кудай буйрса бейиште акыйкатты көзү көрөт дегенчи. Себеби көзү жок болсо да ушундай аракеттерди, ушундай кадамдарды андан тышкарыда таң алдырганы мен өзүм уялдым да. 24 26 пара Куран жаттаган экен да. Аллаху акбар. Көз көрбөйт. Көзү көрбөй турган. Жашоого налыбай эле ушундай болсо. Кээ бир бул жашоодо көзү көргөндөр бар, бирок көдөнү көрбөйт да. Ошондуктан азыр инсанды барыгына үлгү катары жашообузда кандай кыйналып аткан адамдар, бирок кандай сабыр кылып, Аллага шүгүр кылып жашап аткан инсандарды көрсөткүбүз келди. Азыр бирге барып көрөбүз, Кудай буйрса. Андан тышкары өзүбүздүн белек бекчилиги бар эле. Лидер Умра компаниясынын ачылганын максатын айтканбыз. Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарды байма-бай умрага алып барып, Кудай буйрса жакында көрдүңүздөр, үй алып бергенде үй алып берип, жетимдер үй бүлөнү, жесир үй бүлөнү ошол проектини ишке ашырып атабыз. Ачканда ошону айтканбыз. Ошолордун бири азыр Асылбек мырзаны бир көңүлүн көтөрүп кубандырып коелу деди элек. Анда чогуу. Бул өзү билеби азыр бул сюрпризиңиздерди? Сюрприз билбейт. Билбейт. Эмне сюрприз экенин анда чогуу көрөсүздөр да, иншалла. Буйрса, иншалла. Сиздер экрандан алыстабай туруңуздар. Азыр кирип, буйрса, үйүнө, жашаган жерине келдик. Буйрса кирип, көңүлүн көтөрүп, ал кишиден да бир кеп насааттарын угуп, дубасын алып, ак батасын алып чыгайлы деп атабыз, иншалла. Машалла. Биз менен болуп туруңуздар. Азыр буйрса биз ошол Тез кабар каналына дагы Билим байке менен чогуу келип, буйрса бир зыярат кылып коелу. Биздин фирманын атынан, бул Билим байкенин атынан бир зыярат кылып бир көңүлүңүздү көтөрүп коелу деп келдик да. Кандай сөзүңүз, жакшыбы? Рахмат, Аллага шүгүр. Бала чака кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Отурабыз эми ушу эл катары. Кудайга шүгүр. Балдар окуп атышат. Окуганы үйдө дегендей. Машалла. Үй жылуу экен. Жакшы ооба. Жакшы. Ден соолугуңуз кандай өзүңүздүн? Рахмат, Кудайга шүгүр. Жакшыбы? Бул Билим байкени жакшы таанысыз да? Жаңы тааныштык. Жаңы тааныштыңызбы? Меники Каркем Куран жаттаган экенсиз, канча пара деңизизге? 23 пара. Машалла, Аллаху акбар. Анда бир Баткенде өтүп кеткен бир туугандарга, дамылаларга бир кыска бир сүрө менен Куран окуп туруп, ошо менен баштасак кандай дейсизби? Каркем менен, эме кылсаңыз. Дуа кылса Кыргызстан элге, жерге. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا تخلق ولا شريك له خلق الملك وله الحمد Allah özüň merimliğiň raýymysyň ya Allah bilip algan күнөөлөрүбүздү кечир ya Allah Uşu Kur'anda Batkende bizdin elimiz yerimizni korosda ötüp ketkenlerge Allah soğun bağışladık, bilip algan күнөөлөрүбүздү kechir Allah Taala. Kırgızstanda bardyk musulmandардын башын бириктирип атып берешен кылып бири-бирибизге жардам бере турган, баарыбыз жетелешип бейишке келе тургандардан кыл Allah Taala. Эч кимге зар кылбай, эч кимге кор кылбай Allah Taala баарыбызды тойбогон жүрөктөн, коркпогон напсиден кабыл болбой калган дубалардан сактай Allah. Баарыбызды пайгамбарыбыз менен бирге бейиште боло тургандардан кыл. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Машалла, Алла разы болсун. Асылбек мырза, жашыңыз канчада? 33-кө. 33-кө. Чыгам буйрса быйыл. Машалла, быйыл 33-кө чыгасыз. Иншалла. Бул эми Алланын сыноосу экен, тагдыр экен. Бул жалган жашоодо эми ар кандай сыноолор болот экен, Бул өзү төрөлгөндөн эле ушундай болуп төрөлгөнсүзбү өзү? Ооба, төрөлгөн ушундай менен. Анан Куранды кантип жаттадыңыз? Мен угуп жаттадым. Угуп, Слухой менен, Слухой менен. Биринчи устаздарым ошол ушу кишилерге Алла разы болсун эми баягы. Биринчи ошолор угузуп жаттатышты, мындай айтып берип озеки жаттатышты. Сөз менен. Анан кийин кассетага өттүк. Баягы анда магнитофондор болот эле го. Ошо кассеталарга өттүк. Анан кийин аудио плеерлер чыгып калды го. Ошолорго өттүк. Анан секин техникага карап, ошо жаттай баштадык. Ал кишилер да кыйнабай калдык кийин.
Эми аларга деле кыйын экен, бирде болуп калат экен, бирде болбой калат экен. Ошондо Куран жатталбай калып, кыз жалп болуп барсаң магнитофон коюп ошентип эптеп жаттап, Кудайга шүгүр. Эми такырорум жок, бирок Аллахым кабыл кылса жаттадым иншалла. Эми буягына да Кудайым мүмкүнчүлүк берсе, жетип бараны бүтүп алсак деген ниетте турабыз, Кудай калса. Азыр жашыңыз канчада? 32 да 30га чыгам буюрса. Машалла, Аллага шүгүр. Биз сизди негизи биз өз интернет тармакта көбүнчө колубуздан келишинче жакшы иштерди кылып аракет кылабыз. Рахмат. Адамдарга жардам бергени, Рахмат. адамдарга ыраазычылык билдире албаган Аллага да ыраазычылык билдире албайт дейт. Сизге Алла ыраазы болсун ушундай жашоонун кичине тагдырында. Бирок Аллах Таала кимдин жүрөгүнө салып койсо, бизге окшогон күнөөкөрлөрдү сизге алып келип кызмат кылдырып коет экен да. Сиз өзү бул жакта азыр Бишкекте жашап атасыз азыр, Убактылуу кичинекей балам көрсөткөн ошол жака келгенбиз. Убактылуу берем. Биякта квартирада турасызбы, Квартирада турабыз. Ошондо улуу кызыңыздын дагы көзү көрбөйт, Жок, улуу кызым көрөт. Улуу кызыңыз көрөт. Андан 9 жашта, ал көрөт, Кудайга шүгүр. Андан кийинки экөөнүн көзү көрбөйт. Андан экөөнүн көзү көрбөйт, Ошолорду көрсөтүп атып, операцияларга алып барып себептерин кылып көрдүңүз, Операция кылдырбадым, негизи карайт. Алар да тубаса төрөлүп, ушундай сокур төрөлүп калсын да. Мүмкүнчүлүгү шектелген төргөндүгүнө байланыштуу аларды операция кылдырдым. Бирок көздөрүндө опухолдор бар болчу да мындай. Онкологический оор эле гемангиома деген. Ошол диагноз менен ооруган учурда операция кылдырдым да. Анан бул жакта спец-садик бар. Психологдорго көрсөтүп атабыз баламы. Ошол Асылбек мырзанын сиздин күчтүүлүгүңүздү, бул кичине жалган жашоодо кичине сыноо келип калганда сабырдуулугуңузду көрүп, себеби жардам сурагандар өтө көп. Мындай колу буту бар, иштейт, здоровый эле балдар. Балким мейли ажырашып кетти, балким мындай болуп калды, проблема болуп калды, жашоосунда нерсе жүрбөй атат. Бирок ошондой болсо да Аллага шүгүр деш керекпиз да. Шүгүрлүктүн туу чокусун, чыныгы шүгүрлүктү мен ушу Асылбек мырзадан көрдүм да. Видеолорун YouTube'дан көрүп чыктым. Анан көзүбүз бар болуп туруп эле мисалы Куран жаттабайбыз, мисалчы Куран окубайбыз. Асылбек мырзанын ушу 23 пара Куран жаттадым дегенин көрүп аябай таасирлендим да. Өзүм да уялдым негизичи. Анан ушу Асылбек мырзадан сурагым келет да, мисалы ушундай кыйынчылыктар болбой койбойт. Бул жашоо жалган жашоо го, бүгүн бар эртең жокпуз. Мындай карасаңыз кече эле мектепте окуп аткан элек, бүгүн мынакей бала чака болуп, андан карасаңыз уже бул жашоо өтүп кете берет экен да. Пайгамбарыбыз айткан экен го, мен бир үммөтүмдүн ортосуна келет, бир ушу 60 жаштын тегереги депчи. Карасаңыз уже жарты өмүрдү уже жашап койдук да. Эми балким бул жашоодо жалганды көзүбүз көрбөсө, Кудай буйруса, мен Асылбек мырзаны ойлойм да, иншалла. Аллах Таала мээримдүү, ырайымдуу зат да. 100% Кудай буйруса бейишти, акыйкатты көрөт депчи. Анан ушундай кыйынчылык болгондо өзүңүзгө кандай мотивация бересиз, мындай кандай жашоодо мындай өзүңүздү сабырдуулукка чакырып, кандай немелерди кыласыз, ыкмалардычы? Мен эми мотивация берип мындай өзүмө сабырдуу болушум керек деп алдабай эле болгон алдыга чуркап кете берем да ушу. Мындай ойлом мындай азыркы учурда ушундай зат болуп бир аз эметип калдым, бирок чындап эмне кылыш керек деп ойлонуп калдым. Мурда антип ойлонбойт элем да. Кыйынчылык болсо да жүрө берет элем да, ушу эчтекени билбеген адам болуп элечи. Бирок ошону мен тез жеңет элем. Мына азыр бир аз ойлонуп эме болуп толгонуп калдым, бирок Кудайга шүгүр дагы эле мындай мен өзүмө алдап баягындай деңгээлге түшө элекмин да, стресс болуп баягынтип анчалык кыйынчылыкты көп мындай катуу кабыл ала элекмин да. Мындай бир жолун ойлоном, кантип чыгып кетиш керек бул жолдон. Ошентип ойлоном да негизинен. Андан башка эч кандай эле мындай мен адамдарга деле айтам, мисалы дай жолукканыма деле айтам, өзүмчө деле ойлоном, эмнеге адамдар мисалы ошо алты саны аман адамдарга чындап эле ошолорго таң калам да. Чын эле баардык нерсеси бар, акыл эси бар, көздөрү алты саны аман. Бирок ошолор алсыз чындап эле. Эмнеге? Биздин инвалидтерде мисалы үчүн көзү көрбөсө деле путу баспаса деле аракет кылгандар бар да, мисалы үмүт жашоо деп сүйүп жашагандар бар жашоону. Ошолордун катарына мен өзүм деле кирем да. Жашоомду сүйүп жашайм, сүйөм жашоомду чындап. Ушул жашоомду деле сүйөм да. Себеби мусулманмын, Кудайга шүгүр, акыл эсим бар. Эми сокур болсом деле акыл эсим бар, Кудайга шүгүр. Анча-мынча адамдарды тааныйм, өзүмдүн чөйрөм бар, канчалык бир деңгээлде. Эми өлүп кала турган деңгээлге жетип турган жашоо оор жашоо эмес да. Эч кимибизге аны Кудай таала андай жашоо бербейт. И так деле өлөбүз да, мисалы ал жашоо болсо делечи. Бирок өлүмгө шашпаш керек, стресске, депрессияга шашпаш керек, ооруга шашпаш керек. Сабыр кылыш керек. Куран көп угам, азан угам, көбүрөөк мындай кыйынчылык болуп аябай. Эми баягы инсанчылыкта жүрөгүм сыгылат. Эркекпиз да ыйлай албайбыз, мисалы. Эркекпиз ыйлай албайбыз. Ошол учурда азан угам, кыйкырып алам, анан черим жазылып калат да. Өзүңүз негизи кандай тиричиликтерди кылып атасыз биякта? Мен дагы келинчегим мүмкүнчүлүгү чектелгендигине байланыштуу мына баланы карайм көбүрөөк. Себеби анын дагы бир жак колу эмеси жакшы иштебегендиктен муну балага баш бербейт да. Анан бул бала баягынтип тепкиленип жерлерди дүпүрөтсө, соседтерге дагы бир аз
кызаатчылык жаратат экенбиз да, дүпүрө бөгөлөдө балдар чыгат экен. Ошол себептен көбүнчө ушул бала менен элек болом. Мен тиригилигим ушул балада эми чын айтканда. Башка чындап иштекени үйрөнбөпмүн. Мындай элдерге кээрлер бирдеке токуп сыла коет экен, массаж кыла коет экен көз аждер, эпчилдер бар. Мен ошол нерсени да үйрөнбөпмүн да. Анан Кареке, менде бир кызыктуу суроо да. Мына Куран жаттайсыз го. Мисалы канча беттен жаттайсыз эми? Жакшы окусам 2 беттен жыттайм. Мен угуп жаттаган үчүн да эми кийинбай заряд өчүп калат, кээде баягы сүйлөп калат, мисалы өзүнчө эле эми техникада. Кээде өзүнчө эле сүйлөй берет, бирдекесине кирип кетем, ошондой себептен азач отуруп, эми мында турмуш экен да, мына баланы ойлонуп отуруп, алаксып отуруп, ушинтип эсте тутуп, бир аз эме болуп отуруп, ону 2 беттен жаттайм, чындап жаттасам. Пайгамбарыбыздын шаарына, пайгамбардын алдына барсаңыз, эмне деп дуа кылат элеңиз Асылбек? Эми мен ошол бүткүл үммөттүн жакшы болуп, жакшысына дуа кылам. Аллахтан ушул үммөттөн бүт аламга хидayet берсин дуа кылам. Себеби бизде аябай эле жаман жүрөк оорута турган нерселер көбөйүп кетти да, чынын айтканда. Балдарга болгон зордук зомбулук, кыздар аялдарга болгон зордук зомбулук. Биздин мындай мисалы алдуу момун мусулман деген эркектерибизден жакшы нерселер чыкпай кетип атат. Жакшы эне болот, туктук тарбиялайт балдар деген энелерибизден жакшы нерсе чыкпай кетип атат. Балдар көп кыйналып калып атат, мисалы үчүн. Мен эң кыжаалат болгон нерсемчи, өзүм эле балдарымдай балдар мечиттин алдында садака сурап отурганы болуп атат да. Мен эң ызаланган, эң алям болгон жерим ушул болуп атат. Сизге умрага жолдомо берейин деп келдик. Аллах таала жиберди сизди өзүнүн үйүнө. Машалла, Алла разы болсун сиздерге. Машалла, мына эме жазып келгенбиз жолдомо, биздин атайын лидер умранын сертификаты бар. Аллах таала мына сизди мубарак. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Машалла, мынакей. Аллаху акбар, мына кармап түшкөнүз, мынакей. Машалла, Алла разы Кудай буйруса, ошол билет, визасы, жатаканасы, баардыгы, тамак ашы, Кудай буйруса 15 күн барып, эл үчүн, жер үчүн дуа кылып келесиз. Пайгамбарыбызга салам, салаваттарды айтып келесиз. Сиздей инсандарды мынакей Аллах таала чакырам десе, ушундай кылып чакырып коет туугандар. Ошон үчүн биз көп дуа кылайык. Өзүбүздүн акчабызга, ынсабыбызга, башка нерсебизге таянбайлык. Канча деген адамдар акчалары бар, бирок бара албай жүрөт. Канча деген адамдар көздөрү бар, бирок бара албай жүрөт. Канча деген адамдар коляскада отурат, бирок бара албай жүрөт. Бирок Аллах таала кимдин жүрөгүнө салса, Аллах таала кимди кааласа, ушуну чакырып коет экен да инсандар. Кут болсун сертификат. Ой, рахмат, Алла разы болсун. Өтө ойлонуп калдым, аябай. Мен мындай нерсени күткөн эмесмин да. Мен Куран баягы, машалла, эң чоң алган белегим ошо баягы аудио китеп болчу да анан. Ошол нерсени ойлогом да. Умра өтө сонун нерсе жаңылык болду мага, машалла. Мен мындай Долет, кафе. умрага барар эмесмин, жок. Машалла, биринчи жолу барат экенсиз. Машалла. Ниет кылып жүрдүңүз беле өзү мындай? Жүргөм, ооба. Машалла, эң сонун нерсе жаңылык болду го мен үчүн, ой, машалла. Ушуну көтөрүп барам, Кудай калса жабо. Биз сизди алып кетебиз, бул сиздин сертификатыңыз ушул. Кандай болот, сопровождающий кандай, же өзүңүздөр? Мен өзүм кызмат кылып барып келем сизди. Мен ушул лидер умранын жетекчисимин. Кудай буйруса, сопровождающий жаныңызда жүрүп, сиз элдерге дават берип, Кудай буйруса. Андан тышкары дагы Кудай буйруса. Ушул эле мага чоң белек болду. Мына берде ажыке. Башкасы вообще 50 000 сом, мынакей. Мынакей алыңыз эми иншалла. Андан кийин Кудай буйруса, мына мен өзүмдүн 2 бир тууганым бар да. 3-чү бир тууган кылып Кудай буйруса, мынакей өмүрү өткөнчө, Аллах таала канча өмүр берсе, ошо Асылбек мырзаны мен өзүм кепилдик кылып, бир тууган кылып жаным алып жүрөм дедим да. Кудай буйруса. Мына мен 2 бир агам, бир иним бар да. Кудай буйруса. Кимиз улуу экенин билбейм, бирок кандай болсо Кудай буйруса, кыяматка чейин бейишке жетелеп жүрө турган туугандардан. Кудай буйруса, Асылбек мырзанын колубуздан келишинче ушул квартирасын, башка нерсесин, кажеттерин биз өзүбүздүн мойнубузга алабыз иншалла. Айына бир 15 000 сомдон сизге зарплата чыгарып турабыз. Ушул сиз Кудай буйруса, сиздин жумушуңуз адамдарга дават бериш, депрессияга түшүп кеткен адамдарга ошолорго мындай мотивация бериш, Кудай буйруса, Асылбек мырзаны сүйрөйбүз Кудай буйруса. Европага алып чыгабыз, башка жактарга алып чыгабыз Кудай буйруса, себеби Аллах таала ушундай нерсени жүрөккө салды. Негедир билбейм. Бирок ушундай туруп эле Мединадан эстеп кетип эле, Мединадан YouTube'дан касып, таң атканча видеолорун көрүп чыктым да. Аллах таала сүйгөн пенде экен да. Ушинди бизге жүрөккө салып ушундай кызмат кылып койду. Асылбек мырза, Аллах таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Эч кандай кыжалат болуштун, эч кандай нерсе болуштун кереги жок. Кудай буйруса, сиздин көздөрүңүз, бул жалганды көрбөгөн көздөрүңүз бейишти көрөт, Кудай буйруса. Аллах тааланын жамалын көрөт ушул көздөр дейт. Аллах таала ошон үчүн дайындап атканбызды билбейбиз да.
Биз ошон үчүн жашообузга урматтуу туугандар шүгүр кылайык. Анча мынча ажырашып кеткендер бар, анча мынча ооруп аткандар бар, анча мынча квартирада жашап аткандар бар, анча мынча кыйналып аткандар бар. Аллах таала Куранда айтат, ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар депчи. Мына кыйналып аткан инсандар да ушундай болсо дагы жашоого сабыр кылып жашаган инсандар бар. Көзү көрбөсө да мынакей өзү көрбөй калбастан өзүнүн кызын да көзү көрбөйт, баласын дагы көзү көрбөйт. Андан кийинкисин дагы мына келин да мүмкүнчүлүгү чектелген. Ушундай Асылбек мырзаны карап аткан келинине Алла ыраазы болсун, кызмат кылып аткандарга Алла ыраазы болсун, ата энесине Алла ыраазы болсун, устаздарына Алла ыраазы болсун. Аллах таала жашооңуздарга өмүрүңүздөргө береке берсин. Андан тышкары берешен бизнесмендер бар, менин инилерим бар, ушу телевидение көрүп аткандар бар. Асылбек мырзанын реквизиттерин таштап кетебиз. Асылбек мырза сураган жок бизден, бир тыйын да сураган жок. Бирок тилекке каршы колу буттары бар эле, мечитте акча сурап отургандар болуп атат. Колу буту бар, көзү бар, иштебей эле жардам сурагандар болуп атат. Кудай буйрса келди биргеликте Асылбек бир тууганыбызга жардам берейик туугандар иншалла. Жакшы мындай баласына лечение кылганга, кызына лечение кылганга Кудай буйрса баардыгыбыз жапа тырмак жардам берейик. Себеби берешендердин оозу бейиште дейт тургандар. Урматтуу туугандар, баардыгыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мерими болсун. Жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолукканга насип этсин. Кудай буйрса мынакей кадамдарыңызды, шыбыр кадамдарыңызды Кудай буйрса Мадинада көрөйүк, Кудай буйрса. Дуаңызды, көз жашыңызды, Сертификат болуп турса биз кат барбайбыз. өзүңүздүн бир мындай немеңизди айтып коюңуз эми ошо менен эфирди аяктайык Кудай буйрса. Мен ушундай Аллага алкыш мактоо болсун. Аллага ыраазымын. Ушундай пенделер да бар, жакшы инсандар бар. Ошдон урматтуу дүйнө сакталып турат иншалла. Ушул бул көз жашы, сүйүнүч көз жашы буйруса умурага барабыз. Замандаштарыбызга дуа кылабыз. Канчалаган инсандар умурага барып келет. Эми ыхсандарын жеп жүрөбүз, ошол курмаларды жеп жүрөбүз, дайындап жүрөбүз. Бирок өзүбүз дагы ошентип умурага барабыз деп мындай. Эми ойлонот элем, бирок азыр ушул моментте деп ойлобойт элем да. Мындай болсо ошол Куранын урматы, бул хидаят, мусулманчылыктын урматы албетте. Эгер чындап Аллах таалам сүйүп кааласа, бул көзүңө, бутуңа, колуңа карабайт. Кудай буйрса Меккеден Мединадан жолугабыз. Кызмат боюнча биз өзүбүз алып барып келебиз. Сизге кызмат деле керек жок, сиз мындай өтө тың экенсиз да. Сиз мындай Кудай буйруса мындай андай деле муктаж эмес экенсиз мындай сопровожденияга. Бирок биз сиздин 24 саат бою жаныңызда болуп Кудай буйруса зыяраттарда дамылалар бар. Балким насип этсе, чысолор туура келсе, Максат Дамылданын жамаатында Кудай буйруса Дамылда менен бирге чогуу пайгамбарыбыздын шаарында, Алланын үйүндө Кудай буйруса дуа кылып, элге жерге дуа кылып, Кудай буйруса кыздарыңызга дуа кылып. Аллах таала эч кимге муктаж эмес, акыйкатта балдарыңыздын көзүн бул жашоодо көргөзүп коюш. Аллах таала муктаж эмес, эч кимге муктаж эмес да. Аллах таала ушу сабыр кылгандарга айтат экен да, канакей, ушул сыноодо мен ойлойм, Аллах тааланын мамилеси сизге өзгөчө болот болуш керек да. Иншалла, Аллах кааласа. Мамилеси сизге өзгөчө болот болуш Азыр деле керек. өзгөчө нагараң сиздин ичине келип мага белектерди берип атат. Бул деле Аллахтын мага сүйүп кылган нематы да иншалла, ихсаны. Бул дүйнөдө эмес, Кудай акыретте дагы ушундай сүйүнсүн иншалла. Кудай буйрса өмүрүбүз өткөнчө мынакей менин үчүнчү бир тууганым, башка мени таануучулар, көрүүчүлөр Асылбек бир тууганым мен Кудай буйрса тойлордо, жакшылыктарда, менин үйүмдө, менин жанымда, менин жумушумда кандай убакыт болсун менин жанымда Асылбек мырзаны көп көрөсүздөр Кудай буйрса. Эфирлерди кылып, мотивационный сөздөрдү, диний сөздөрдү сүйлөп Асылбек мырза Кудай буйрса, даже ушу лидер умра сизге ушу компанияны сиз жумушка алабыз Кудай буйрса. Иншалла, Кудай кааласа. Ай сайын бир 15 000 сом зарплата чыгарып турабыз, каржылап турабыз Кудай буйрса. Сиз адамдарга ушу только мотивация берип турасыз да. Толтура адамдар мынакей сиздердин жашооңуздорго үлгү да. Ушундай адамдарды көрүп үлгү алыш керексиздер. Сынбаш керексиздер бул жалган жашоодо мынакей. Ушундай кыйынчылык болсо дагы ошого чыдап жашап аткан Асылбек мырза, Аллах таала жашооңузго, өмүрүңүзгө береке берсин. Кудай буйрса Меккеден Мединадан жолугушканча, Аллах таала дуа кылыңыз, элге жерге дуа кылыңыз. 3 адамдын дуасы кабыл болот дейт го. Ошолордун биринин аразында сиздин дуаңыз түз кабыл болот да. Прямой. Иншалла. Эч посредник жок кетет да, Асылбек мырза. Дуа кылыңыз иншалла. Анда ушу менен эфирибизди аяктадык. Кудай буйрса кийинки эфирде Асылбек мырзаны Кудай буйрса Мекке Медина баргандагы тез кабардан чагылдырабыз. Мынакей тез кабардын ушу жамаатына, Атакул мырзага, бияк Дамыллабызга Аллах таала өмүрүнө жашоосуна береке берсин. Жөн гана ушу реклама гана тартпастан жакшылык иштерде бир тыйын албай ушу жакшылыктын жарчысы болуп, себеби бул видеолорду мактаныч катарында эмес. Биз бирөөгө мактаныч кылып тартканда биз ага эч кандай бизге акча бербейт, эч кандай мактоо бербейт. Бирок балким ушундай видеону көрүп калып, көп адамдар жашоосунда сынып калган адамдар бар, чөнтөгүндө акчасы бар адамдар бар. Ошолор да бир кайрымдуулукка үгүттөп коелук деп, ошолор да бир сабырдуулукка үгүттөп коелу деген гана ниетте да.